Украина Россиянын таалуу жерин таап алгандай көрүнүп жатат. Мына бул соккуларды караңыз. Украинанын дрондору Крымга жана фронт линиясына бара жаткан жүк ташуучу машиналарга, поездге чабуул жасап жатат. Бул транспорттор ок-дары, күйүүчү май ташып бара жатышкан. Бир-эки дрон кокусунан өтүп кетип сокку урган болсо да башка кет болчу. Бирок азыр күн сайын арт артынан ар кандай чабуулдар жүрүп жатат. Украина бул согуштун 4-жылында өзгөчө активдүү чабуулдарды жасай баштады. Жакында Украина Крымдагы Түндүк Крым каналынын үстүндөгү темир жол көпүрөсүн жок кылганын кабарлаган. Андан кийин ошол жерге Россия оңдоо иштерин баштоо үчүн атайын темир жол техникаларын жөнөткөн. Бирок 23-июнга караган түнү украиналык дрондор кайрадан чабуул жасап, ошол техникаларды жана көпүрөнүн калган бөлүктөрүндө кошо талкалап салганын билдирди. Украина бул көпүрө Россия үчүн абдан маанилүү логистикалык артерия деп эсептейт. Бул жол аркылуу Россиядан Крымга жүк ташылчу, түштүк фронттогу аскерлерди камсыздачу. Акыркы айларда Украина Крымды акырындап изоляциялоо операциясын жүргүзүп жатканы байкалат. Бул жерде эң кызыгы, биринчи соккудан кийин Россия мунун алдын алып башкача ПВО системаларын алып келип, коргонуу тактикасын өзгөртүшү керек болчу. Бирок дрондор абадан коргонуусун кайра бузуп өтүп, чабуул жасап жатат. Бул Россия бардык объекттерди бир учурда коргой албай жатканын көрсөтөт. Же болбосо мындай дрондорго азырынча даяр эместигин билдирет. Азыр Россия мобилдүү антидрон топторун колдонуп жатат. Алар кээ бир учурда украиналык дрондорду атып түшүрө алганы менен көп учурда өткөрүп жиберип жатат. Украина жакында Воронеждеги курал чыгаруучу заводко да сокку урду. Мурда мындай соккулар болгондон кийин Россия сөзсүз өзгөчө жооп берчү. Бирок бул ирет катуу жообу кечигип жатат. Кандай болбосун Украинанын жапыз учкан дрондору ийгилик жаратууда. Керек болсо Украина лидери Зеленский мурда мүмкүн эместей сезилген шарттарды кое баштады. Мисалы, Зеленский белорустарга согушка аралашпоого шарт коюп, аймагында жайгашкан ретрансляторду токтотууну талап кылды. Мен ойлогом, бул жөн гана талап боюнча калып кетет го деп. Бирок Беларусь тобокелчиликке баргысы келбедиби, Айтор аймагындагы ретрансляторду өчүргөнү тууралуу маалыматтар чыкты. Бул ретранслятор кандайча иштейт деп жазсаңыз, анын кызматы мындай. Россиянын дрондору учуп, Украина аймагына өткөндө, же болбосо ошол аймактан учурулганда, бул антенналар байланышты камсыздайт. Эгер бул антенналар жок болсо, дрондор так эффективдүү иштөөсү кыйындайт. Эми мен эмне үчүн Россиянын ийгилигин айтпай жатасың? Россияны өтө эле алсыз көргөзүп коюпсуң дегендерге жооп катары түшүндүрө кетейин. Россиянын абалы чынында оор достор. Туура, ал чоң өлкө, күчтүү держава. Бул көрүнүш кыска убакытта чечилиши мүмкүн, бирок азыр абал чынында оор. Анткени Украина тынымсыз дрондор менен чабуул жасап жатат. Украинада мындай дрондордун саны миллиондоп саналат. Мына ушул дрондорду колдонуп, Крымды бензинге чектөө киргизүүгө аргасыз кылды. Украина мунай иштетүүчү заводдорго арт артынан сокку жасап, Россиянын мунай өндүрүүсүн кыскартып салды. Мына бул акыркы убакта Украина жасаган соккуларды караңыз. Москванын өзүнө эле бир канча жолу сокку жасалган. Дагы да уланып жатат. Ошондо Украина жеңип жатабы дешиңиз мүмкүн. Бир сөз менен айтканда жок, себеби фронт ошол бойдон турат. Ооба, бир аз 1-2 чакырым ары бери жылып жатат. Бирок бул өзгөрүш картаны алыстатканда көрүнбөй калат. Украина фронтту бузуп өтүүгө аракет кылбастан, аны турган жеринде кармап, Россиянын тылына сокку уруп, экономикалык, моралдык жактан сындырып жатат. Ошондо эмне үчүн Россия жооп бере албай жатат дешиңиз мүмкүн. Биринчиден, Россия өз үйүндө эмес, бирөөнүн коросуна барып согушуп жатат. Бул логистиканы оорлотуучу эң чоң фактор болуп эсептелет. Россия фронтко ок-дары, жүк жеткирүү үчүн унаа жолдорун, темир жолдорду гана колдоно алат. Ал жолдордо бара жаткан унааларды Украина алыстан туруп талкалап коюп жатат. Мындайча айтканда, Украина фронт линиясына ок-дары, аскер жеткирүү үчүн көп күч коротпойт. Ал мейли, анда эмне үчүн Россиянын аймагына кирип кеткен дрондорду атып түшүрө албай жатышы мүмкүн? Анткени Украинанын дрондору Россиянын ПВО системаларынын радарлары көрө алган бийиктиктен төмөн учуп жатат. Ананда алар жердин рельефтине карап, дөңсөө жерден көтөрүлүп, чуңкур жерге кирип, билинбей барууга функциялашкан. Мына ошондуктан көп учурда Россиянын ПВО системалары көрбөй калып жатат. Анандагы Украина 1-2 дрон эмес, бир нече дронду тобу менен учурууда. Алардын арасында алдоочу дрондор да бар. Мындай шартта ПВО
чыныгы дронду аныктап атып түшүрүүсү кыйындап калат. Ошондуктан Украинанын дрондору Россиянын аймагында эркин учуп жүрүшөт. Азырынча Россияда мындай жапыз учкан дрондордон эффективдүү коргонуу системалары жоктой көрүнөт. Бул учурда АКШ акырын ийгилик болуп жаткан тарапка ооп жатканын билгизди. Өткөн жылы АКШ Зеленскийге "Сенин бул согушта колдонуучу картаң жок" деп атып, басымды Украинага жасап, Россия менен жакындашкандай тур көргөзгөн. Ошондо баары согуш мына жаз аяктап бүтөт деп үмүттөнүп калышкан. Бирок согуш токтогон жок. АКШнын Россияга санкциясы да алынган жок. Украинага курал-жарак жеткирүү улана берди. Эми Украина дрондору менен Москвага чабуул жасаганда Трамп бул көрүнүшкө таасирленгенин айтып, Украинага мындан да чечкиндүү болууга кеңеш берди. АКШ көп учурда кызыктай саясат жүргүзүп коет. Мисалы тарыхтан карай турган болсок, Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда кийин АКШнын президенти болгон Гарри Трумен АКШнын сенатору болуп турганда мындай деп айткан: "Эгер Германия жеңип атса, СССРге жардам беришибиз керек. Эгер СССР жеңип жатса, Германияга жардам беришибиз керек. Ошентип экөө мүмкүн болушунча бири-бирин көбүрөөк жок кылсын. Бирок мен кандай болгон күндө да Адольф Гитлердин жеңишин каалабайм." АКШ ушуга окшогон мамилени Израилге дагы жасады. Башында Нетаньяхунун сөзүнө ишендиби, айтор Израиль менен бирге согушка катуу кирип кеткен. Бирок Иран канчалык бомбаланса дагы ошого жараша жооп берип, АКШны сүйлөшүүнү сунуштоого аргасыз кылды. Азыр АКШ Израилдин бир да максатын эске албай, Иран менен келишүүгө кол койду. Мындайча айтканда, күч Иран тарапка өткөндө ошол жака өтө калды. Достор, алдыда дагы кандай бурулуштар болорун чогуу көрөбүз. Өзгөчө көрүнүштөр, өзгөчө бурулуштар болсо, сөзсүз мен сиздерге айтып берүүгө аракет кылам. Аягына чейин көргөн сизге ден соолук, ишиңизге ийгилик каалайм. Көрүшкөнчө саламат болуңуз.